саламатсыздарбы айымдар. Азыркы учурда аябай популярдуу болуп жаткан кирпик өстүрүү процедурасы бар. Кирпик өстүрүүнү каалабаган айымдарга бизде ламинирование ресниц деген бар. Бул кандай учурларда жасалат? Мисалга, эгерде айымдын жолдошу кирпик өстүрүүгө тыюу салса, эгерде өзүнүн укуралыгын сактагысы келсе, ушундай кирпик өстүрүү, кирпикти ламинирлөө процедурасына келсеңиздер болот. Эми бул процессти кандай жасалганын көрсөтүп кетейин. Биринчи көздү тазалап алабыз. Көздөгү май, анан күндө топтолгон чаңдар бар. Алардын бардыгын тазалайбыз. Тазалап алгандан соң көздүн астына гидрогелевый патчы деп коет орусча айтканда. Көздүн астына жабыштырабыз. Алдыңкы кирпиктерди бөлүп алабыз үстүңкү кирпиктерден. Андан ары көздүн кирпиктин, көздүн кошкатын карап туруп, биз муну орусча айтканда валик деп коет, валикти тандайбыз. Валик эгерде кирпик узун болсо, мындай чоңураак валик алабыз. Эгерде кыска болсо, бир аз кичинерээгин алабыз. Бул азыр чоң кыздын кирпиги узун эле болгон үчүн бир аз орточосун алабыз. Бунун атайын мондой фиксирующий гель деп коет. Фиксирующий гельге биринчи валикке нанесип алабыз. Ар дайым баштап жатканда мына көздүн сырткы внешний угол деп коет, ошо сырткы жагынан баштап валикке коюп баштайбыз ресницаны. Мына биз кирпиктин бардыгын валиктин үстүнө коюп алдык. Биз азыр эффекти беличий эффект тандадык. Бунун көзү, клиентибиздин көзү бир аз чоң. Анан эгерде биз лисий тандасак, өтө эле ичке көрүнүп кетет. Ошон үчүн беличий тандадык. Биринчи коюлуучу курамды коюп бүткөндөн кийин буга бир аз ысык керек. Ысыкты коюш үчүн биз ысык сууга мондой ваталык пахталарды коюп алып, бир аз көздүн үстүнө жылуулук беребиз.
Эми бул составты кирпиктин күчтүүлүгүнө карап 10 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин кармайбыз. Мына эми 15 мүнөт тыныктыргандан кийин биз биринчи составты алабыз. Эми биринчи курамды биз алып алгандан кийин кирпиктерден экинчи курамыбыз бар. Экинчи курам бул биринчи курамды зафиксировать этет. Экинчи курамды наносить этели. Ламинирование ресницанын 3-чү этапы бул кирпикти боёо. Экинчи фиксирующий составтан кийин аны алып алып, красканы чылап бирге бир, анан кирпикке коюп, кирпикти боеп коебуз. Ламинирование бүткөндөн кийин кирпиктер бир аз бири-бирине топтолуп калат. 24 сааттын ичинде алар распушатся, андан кийин жашына эффект дагы сонун болуп көрүнөт.